Урматтуу достор, кимдегим кыргызмын деп жүрөсө болсо сөзсүз түрдө ушул видеого классты бассын. Эмнеге десеңиз, кыргыз мамлекет болуш үчүн сөзсүз түрдө анын бир канча баалуу бутактары болот. Ал баалуулуктардын ичине маданият, үрп адат кирет. Токот эрежерин айтайын. Токот эрежери мына ушул тайгандар тууралуу болуп атат. Эгерде кийимдеги тайгандар тууралуу бир аз да болсо маалымат берген болсо сөзсүз түрдө комментарийга жазыңыз. Себеби бир улутту дүйнө жүзүнө таанытуу үчүн сөзсүз түрдө анын бир баалуулуктары болот. Баалуулуктардын ичине жана жогоруда айткандай бул тайгандар кирет. Бул тайгандар бир гана бизде болот. Себеби ар бир жердин өзүнүн жашаган жерине, жаратылышына карап өзгөчөлүктөр болот. Бизде Жалал Абадта бир аз ысыгыраак болгонуна байланыштуу бизде азырынча мына ушул тайгандар, ал эми көбүнчөсү көл тарапта стандарт тайгандар ошол жакта деп айтат. Чынбы жалган билбем, аны дагы сөзсүз түрдө комментарийга жазыңыздар. Азырынча өзүбүздө бар нерсени пайдаланып, Кудай кааласа, өзүбүздүн көздөгөн ой максаттарыбызга жетишибиз керек. Мен ойлойм, ар бир кыргыздын үйүндө мына ушундай кыргыз тайгандары жок дегенде бирден болсо дагы болсун. Болгондо дагы рабочий кылып аны жөн гана багып койбостон, колдон келсе, мүмкүнчүлүктөр болуп калса, бир аз болсо талаага сейилдетиңиздер, прогулка кылыңыздар, аңчылык кылыңыздар. Бир айда бир жолу дегендейчи. Себеби чет жактан келген инсандарга нелерибизди көргөзөбүз. Мына ошол көргөзгөндөрдүн ичинде мына ошол кыргыз тайгандары дагы бар. Себеби илгертен айтат, бул тайган бир айылды багууга сөзсүз түрдө чоң салымдарын кошкон деп. Ой жанар, машалла. Машалла. Сөзсүз түрдө көрүп аткан адамдар машалла деп көрүп коюңуздар.